мына өткөндө эле биз кой сойдурдук. Мусулмансың десем ооба дейт. Анан мен сынамакка кандай далилиң бар мусулманчылыкка десем, келмени билбейт. Келмени Аллаху акбар дейт. Жок, келмени айт десем, келмени билбейт экен. Бул эмне болду? Анан мен үйрөттүм келмени. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дейт мусулман. Мусулмансың десем, дебейт. Алхамдулилlah мусулманмын дейт. Демек, мал союуда сөзсүз сойгон киши мусулман болушу керек. Анын талаптары бар. Ал балагатка жеткен мусулман болуш керек. Ал акыл эси жайында болуш керек. Анын мусулмандыгына далил болуш керек, анын келмеси да. Мал сойгондо малды өтө мээримдүүлүк менен таза жерде ал канды көрбөш керек. Ал башка союлуп жаткан жандыктарды көрбөш керек. Анын алдында башка жаныбар союлбаш керек. Керек болсо анын алдында бычак да кайра албайт. Жана ал союлганда узун бычак менен дейт, биздин стандартта ушундай узун бычак менен аралабай бир тарткандай кетиш керек. Башын кыблага буруп, бутун байлап, бисмиллахи Аллаху акбар деп туруп бир кеткенде 4 орган кесилиш керек дейт, союлуш керек. Бул кекиртек, кызыл өңгөч, уйку бездери жана күрөө тамыр. Мына ушунда гана адал деп атат. Аны кээбилер бычакты коюп аралайт, мокок бычак менен кыйнап, улам эс алып келип кайра. Жок, биздин стандарт буга уруксат бербейт. Стандартыбыз эмненин негизинде болсо, 4 мазхабтын аалымдарынын чечиминин негизинде. Ар бир мазхабтын чечимдери мал союшка кандай бардыгы бир эле мындай ортосунда тартыш жок. Ошонун негизинде иштелип чыккан стандарт. Ошондо гана биз башкасын билбейм. Муфтият эмне дейт буга, Дагестан эмне дейт, Айдагы мусулмандар эмне дейт билбейм. Бирок мунагу талапка жооп бербесе, Евразия стандарты муну арам дейт. Чоң рахмат. Эми кошумча маалымат үчүн. Эгер көп мал бир жерде союлуп турган болуп калсачы, мисалы үчүн донорлор келип бир малдарды алып берип анан бир жерде союлууга ар бирин өз алдынча бекитип алып союш мүмкүн эмес. Ооба, биздин стандарт андай учурда көзүн байлагыла дейт. Көзүн байлоо тууралуу шарият. Халал. Ооба, көзүн байлоо. Эмнеге? Мал сезет экен, коркот экен. Мал коркпош керек, үркпөш керек. Мен роликтер бар, кааласаңар берем го. Биздин мал сойгон жерлерде кубалдамен уруп өлтүрүп атат. Ушундай чоң жылкыларды кубалдамен урат, патронатан келип соет. Кээ бир малдарды бисмиллахи Аллаху акбар деп айтканында укпайсың. Аны эле мусулман сойду деп коюп атат. Биздин стандарт башкасын да билбейм. Башка балким ким башка аалымдар боло берет дейиш мүмкүн, бирок биздин стандарт аны боло берет дебейт. Сөзсүз. Малайзия стандарты андан бетер катуу талап койгон. Сойгону кетип аткан адамдын ниети дагы бисмиллахи Аллаху акбар болуш керек деп атат. Ниетинде да бисмиллахи рахманир рахим болуш керек. Союп аткандагыдан мурда керек болсо.